Мен келечекте куткарчы болуп келем. Кыялдар орундалат экен. Пора устроиться. Биз эртең менен келип күн тартибинин негизинде эртең мененки бөлүштүрүүгө даярданабыз. Жана тышкы келбетин текшеребиз. Занятия. Цель и задача обеспечения. Улук лейтенант Азамат уулу өзүнүн кесибине өтө берилген, кызыккан, жана ошондой эле көчүрмөн дайындыктагы офицер. Ал дайыма өзүнүн иштерин, же болбосо авариялык куткаруу иштерин өрт өчүрүүдө көчүрмөн дайындыгын көрсөтөт. Ошону менен бирге ал өзү курамынын арасында дайыма билгичтик менен башкарат. Өзгөчө кырдаалдар бөлмө. Саламатчылык. Дарегин айтып коесузбу? Номер 1. Аты жөнүңүз? Алдым. Лейтенант Азамат уулу өзүнүн кызматын так жана туура аткарган. Дайым өзүнүн милдетин так аткарган адам, устактардын негизинде. Биздин үйдө эч ким аскер кызматкери болуп иштебейт. Бир гана мен штармакта келдим иштеп. Анткени бул менин эң кичинекей кездеги кыялым болчу, куткаруучу болуу. Жаш кезде балдар менен ойноп жүрүп аябай чоң өрт болгон айылда. Ал кезде балдар менен барып карап турган учурда өрт өчүрүү кызматкерлери келип сыймыктангам өчүргөнүнө жана иштегенине. Ошол кезден бери балалык кыялым болчу да, өрт өчүрүүчү болом деген. Кыялдар орундалат экен. 2018 жылы январь айында бизде мындай болгон, кар көчкү түшкөн. Ош-Бишкек автожолунун кар көчкү басып калган. Ошол кезде биз куткаруучулар менен чыгып, куткаруу иштерине барып, адамдар жолдон өтө албашкан да, жол жабылып, адамдарды жөө көтөрүп кар үстүнөн
ушинтип ташкан убактар болгон, жаш балдарды, аял кишилерди, сумкаларын 3 күн 4 күн жүргөнбүз ошол жерде. 3 күн 4 күн тазалоо иштери болуп, жолду ачып. Эң эсте калган кезим ошо куткаруучулар менен бир палаткада жашап, интернет жок. Самовыживание болгон ошол жерде, кадимкидей. Биринчи алгачкы чейсим болгон ошол кезде. Эки водитель тең аябай кысылып калыптыр. Берки Гольф автоунаасынан 8 адамды чыгарып, берки Hyundai Sonata автоунаасында бир гана айдоочу адам айым болгон да. Буттары кысылып калыптыр аябай. Биз көчүрмөнүн даярдык менен барып, куткаруучулар менен барып, өз убагында аман эсен чыгарып калдык. Эң бир сезим мындай болгон, бир үй өрттөнүп, бизге вызов түшкөн да. Үйгө барып, разведка жүргүзгөн учурда бир аябай эле адам жансыз денеси жаткан, күйүп кеткен. Ошол кезде биринчи жолу көрүп аябай коркком да.